Түз эфирде Ала Туалаев программасын көріп жатасыз. Студияда Амантур Төрөбаев. Саламатсыз бе? Париждегі жайқы Олимпиада ойындарында қырғызстандық боксшы Мунарбек Сейитбекулы атандашын жеңіп, жарым финалға шықты. Ал 57 килограмм салмақ категориясында чейрек финалда ақшының спортшысы Джамал Хариви менен кезгелеп, аны ұтып алды. Эми Мунарбек Сейитбекулы жарым финалда күч сынашат. Медаль үчүн ойындар 8 августта башталат. Өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөш токтобостон уланууда. Коррупцияга каршы аракеттенүү Кыргызстандын мамлекеттик саясатынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Коррупция улуттук коопсуздукка, өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө коркунуч келтирет деп белгилешет адистер. Алсак, жакында эле президент 2025-2030 жылдарга карата республикадагы коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегияны бекитти. Документтин мазмуну жана анда дагы эмнелер камтылды алдыда кеп калабыз. Бул үчүн берүүбүзгө президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешинин мүчөсү Радик Шабданов жана президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин башкы консультанты, эксперт Забир Айылчиевди чакырганбыз. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен студиябызга кош келиңиздер. Мына учурда Париж Олимпиадасы кызуу жүрүп жатат. Негизи эле ушул Олимпиада тууралуу азын-эле кеп салсак, негизи соңку убакта мамлекет тарабынан ушул спорт жаатына кеңири ушул көңүл буруп, спорттук жайлардагы оңдолууда десек болот. Анын бири бул ушул коррупцияга күрөштүн алкагында ушул акчалардын жыйынтыгы менен дагы салынып атат десек жаңылбайбыз. Негизи эле ушул соңку убакта мынакей Мунарбек Сейитбекулу бокс боюнча тарых жаратканы жатат. Баарыбыз кубанычтуу болуп, социалдык тармактардан ошондой эле жарандарыбыз баардыгы колдоп турган чагы. Радик Раймбекович, ошол эле учурда мынакей соңку убакта спортко көңүл буруп атат деп атабыз. Мынакей Замир Айылчиевич дагы жакшы белгилеп өттү. Негизи спортчулар ушул социалдык тармактарды, телефондорду колуна албаш керек. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ушу Аллахым биздин ушу Олимпиадада катышып аткан биздин спортчуларга ийгилик берсин. Замир мырза айткандай, алтын менен келишин күтөбүз, Алладан суранабыз, алдан ийгиликтерди каалайбыз, жеңиш менен келишин күтүп, ар бирибиз толкунданып турган чагыбыз. Өз белгилегендей, мамлекет тарабынан, ажообуз тарабынан спортко абдан өзгөчө көңүл бөлүнүп, бизде спорт ар тармакта өнүгүп атат. Футбол, күрөш, мушкерлер бардык жакта жылыш бар. Спортто, экономикада жылыш болуп атса да, спортто да ошондой жылыш болуп атат. Анан азыр Замир мырза белгилегендей, жагыда түшүндүрүп айтпадыбы? Туура да а кишинин максаты эртең ошо намысты алуу, социалдык буну карап кереги жок да. Кыргыз эли батасы негативдүү жазууларга, баягы комментарийге мындай ыза болуп калышы дагы мүмкүн да. Ошон үчүн а кишинин максаты ошо жеңип намысты алып келүү. Ошол намысты алып келүүсүн биз күтөбүз, абдан колдойбуз, кубанып турабыз, толкунданып турабыз. Чоң рахмат. Радик Раймбекович, мынакей коомдук, ушул жарандык ишкерлер менен иштешүү деп калдык. Негизи алар көбүнчө эмне суроолор менен кайрылып атышат? Кандай тоскоолдуктар болуп атат? Биринчиден ушу Замир мырза айткандай, ошо чоң, ошо орундуу болгон, ошо Кыргыздын келечегин аныктай турган, Кыргызды жакшы жаркын жолго алып бара турган документтердин бири бул стратегия. Ошол эле стратегия менен биргеликте урматтуу биздин президентибиз планга кол коюп берди. Ошо стратегияны ишке ашырчу план. Ошо пландын ичинде абдан көп жаңы иш-чаралар камтылган. Ошонун ичинде да биз жарандык коом ар бир ошо планда биз катышып атабыз. Ар бир мамлекеттик органдарда ошо стратегияны ишке ашышын, коррупция менен күрөшүү, анын алдын алуу, саясатты аныктаган ошо коррупцияда жана стратегияда көрсөтүлгөн ар бир иш-чараларда биз катышып атабыз жарандык коом. Биз ушу антикоррупциялык кеңешке келгенибизге 3 жыл болду. Биз бүт бардык колдон келишинче бардык мамлекеттик органдарда мониторинг жүргүзө алдык. Бүгүнкү күндө жыйынтыктарын тийиштүү жетекчилерге жибердик. Азыр дагы ошо дагы жүрүп атат бизде мониторинг, талдоо байкоо иштери. Бирок биз жыйынтыгын ошо тиешелүү жетекчилерге жиберсек, кээ бир жетекчилер ошону оңдоп түздөбөй, кичине кемчиликтер бар да. Биз кийинки этапта ошол мониторингдин жыйынтыктарын ошо коомчулукка чыгаралы деп атабыз. Бул кандай кенебестик менен кабыл алып атышабы же? Кээ бир атын атабай турайын, кээ бир министрликтер биз берген сунуштарга мындай бир ушул жерин оңдоп түздөбөй, кайдыгер мамиле болуп калган жерлер болуп атат. Мына эми буюрса стратегия кабыл алынды. Ушул стратегияда антикоррупциялык ишкердик кеңештин ролу чоң. Ошол стратегияны ишке ашышын ар дайым мониторинг жүргүзүп, талдоо байкоо иштерин жүргүзүп, ошол эле учурда жарандык коом менен биргеликте
Кудай буйрса ишке ашырабыз. Замир мырза белгилегендей, ушу айтпай кетпесек болбойт. Ушу Муканова Нурипалиевна а киши ушул мен билгенден 20 жылдан бери ушул тармакта жүрөт. Замир мырза айтып кеткендей, Садыр Нуркочевич комиссар болуп туруп иштеп турганда, ушу коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттикте ошол жерде мен да иштегем. Нурипалиевна менен ошондой эле кызматтыкты баштаганбыз. Ошон үчүн Садыр Нуркочевич бийликке келери менен коррупцияга аябас күрөш жарыялап, ушул кеңешти түздү. Азыр эми ушу стратегияда да көрүнүп турат, ушу ыйгарым укуктуу орган түзүлөт жакында. Ушул АДС менен бирге иштейт деп турат. Мен ойлоп атам, ушу АДСтин ичинде бизде катчылык бар, Нурипалиевна жетектеген. Ошо Нурипалиевна ошону алып барат деп мен ишенем. Ажоостон ошондой тапшырма болот деп буйруса. Жакшы белгилеп өттүңүз. Радик Райымбекович, ошол эле учурда бюрократия аркасы баягы коррупцияга алып келет деген сөз бар эмеспи? Негизи бюрократия азайдыбы? Бюрократия азайды. Бизде мамлекетте цифровизация ишке ашып атпайбы азыр? Мен мисалы азыр мониторинг жүргүзүп жүрөм, ошо юстиция органдарында буга чейин ошо жол коопсуздук кызматында, соттук аткаруучулар кызматында, сот органдарында жүргүзүп келдик. Менин дагы башка кесиптештерим башка органдарда жүрүп атат. Цифровизация мисалы мамлекеттик кызматкер түшүнөт, ал цифровизацияны түшүнүп, цифровизация менен иштеп атат. Бирок жаран карапайым апа мисалы келип ошо санат тешүү кандай экенин жакшы билбейт, түшүнсө дагы десек болот. Ошол апа түшүнбөйт да, келип кичине суроосу берсе, жанагы мамлекеттик кызматкер кичине сабырдуулук кылбай, кичине 2 мүнөттүк убакытын коротуп түшүндүрүп койбостон болуп атат да, ушундай ар дайым эмес, кээде бирок учурап атат. Биз муну азыр биз өзүбүздүн мониторинг бүткөндө ошо тийиштүү жетекчилерге айтып, ошол көйгөйлөрдү чечим сунуш беребиз. Биз мына мисалы соттук отурумдарда мониторинг жүргүзүп, азыр мына соттук отурумдар ачык өтүп атат. Ошонун ичинен да онлайн көрсөтөлү деген сунуштар болуп, биздин юстиция министрлиги сунуш берди. Ага чейин биз бергенбиз. Андан тышкары жол коопсуздук кызматында биз мониторинг өткөрүп, жанагы пеня штрафтар төлөнбөй калбады эле, штрафтын пенясы. Мына жоюлду. Ушу да биздин эмгек, АДСтин эмгеги. АДСтин эми 3 жылда бизге өзү көп мүмкүнчүлүк берилген эмес. Техникалык каражат, акчалай каражат бөлүнгөн эмес. Ошого карабастан патриоттук сезим менен Нурипа Муканова баш болуп баарыбыз иштеп атабыз. Мына эми азыр Кудайым буйруса, мына стратегия кабыл алынды, жакында ошо каражаттар бөлүнсө, мындан дагы жакшы иштер болот. Замир мырза белгилегендей, бизде коррупция менен күрөш жүрүп атат, ийгиликтүү жемишин берди. Бир топ жаңы эле тизмектеп кеткендей ошол жакшы иш-чаралар болду. Мунун баары эмнеден? Биздин ошо президентибиздин жана улуттук коопсуздук кызматтын башчы Ташиев мырзанын мындай бир эрктүүлүгүнөн, саясий эрктүүлүгүнөн келип чыкты да, бирок башка мамлекеттик органдарда бизде мындай да сөзсүз эле барып паралап аткан жеринен баса калып, ушундай жүрүш, кармап же болбосо, алдын алууда иштерин жүрүш керек болуп атат да. Алдын алуу иштери болгондо бул нерсе болбойт болчу. Мына ушунун баары ушул стратегияда камтылган. Баягы эскертүү берип десек болот, эскертүү, мына эскертүү кандай? Мына жарандык коомдун же болбосо бир органдардын жанагы берген көйгөй сунуштарын эле убагында устранить этип турса, бул нерсеге барбайт. Сіздерге чоң ыраачылык билдиребиз. Эфирибизге келип, коррупцияга каршы тууралуу, мамлекеттик стратегия тууралуу кеңири маалымат бергениңиздерге ишиңизге ийгиликтер каалайбыз.